Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз дүйнөдөгү эң ыйык инсан болгон энелер жөнүндө болмокчу. Кана эмесе балдар, сабакты баштаардан алдын ар кимиң өз энеңди бекем кучактап, ага болгон сүйүүңөрдү билгизип өтсөңөр. Азаматсыңар, анда эмесе энелер жөнүндө сөз баштасак. Эне болуу бактысына эгедер болгон ар бир аял заты мактоого, даңктоого арзыйт. Анткени адамдан адам жаратып, өмүр улоо кудурети энеге гана берилет. 9 ай түйшөлүп, боюна көтөргөн наристенин эризеге жеткенге чейинки түйшүгү эненин мойнунда. Ар бир баланын ден соолугун, өмүрүн, бактысын, аманчылыгын тилеп, басса турса Кудайга жалынган да энелер. Демек, бала үчүн эненин сүйүүсүнөн өткөн айныбас сүйүү жок. Сабырыңарсыз мырзалар. Күчтүү эркектин артында андан да күчтүү аял турат деп айткан экен бир акылман. Анын сыңары турмушта нечен деген күчтүү энелерибиз жашап өттү. Алардын бири болгон Курманжан датка. Курманжан датка энебиз баласынын акыркы көз ирмемдеринде ага болгон сүйүүсүн көзү аркылуу гана айтып бере алды. Ал эми өз уулун бир көрүүгө зар болуп, жол карап, уулуна жетпей жер кучактап калган Толгонайды да айтып өтпөсөк болбос. Жаратып бул дүйнөгө тапкан апа, жашырып жаманыңды жапкан апа, жашыңдын амандыгын күндө тилеп, жатаарда дуба кылып жаткан апа. Ак кийгизип, ак жедирип баккан апа, абайлап ак бешикке салган апа, агарып таң атканча карыш жылбай, алдейлеп карап сени жаткан апа. Нур сымал жарыгын тегиз чачып, нан чайнап алкымына салган апа. Наадандык кылганына нары кетпей, налыбай акыл сөзүн айткан апа. Бас болуп апа, ичер белем.